Биз мынау дидактика деген кезиктин дизайнын жасоодогу буга чейинки иштер биз бул материалдардын баардыгын өчүрүп туруп биз башынан баштайбыз. Өчүрүп атканда курсор менен эле баягы өчүрө турган аймакты белгилеп алабыз дагы. Ооба. Өчүрө турган аймакты белгилеп алабыз дагы. Көк линия менен граница пайда болот. Ошол жерден өчүрүү клавишасын же болбосо делете клавишасын бассак, ал өчүп кетет, удалить. Биз баардыгын буга чейинки материалдардын баарын өчүрүп салабыз. Жаңы материалдарды коюу үчүн биздин газетабыз азыр бош. Бир айта кете турган нерсе, шаблон деген түшүнүккө биринчи келебиз. Шаблонду кантип түзөбүз? Мисалы, биз могу сол жакта, сол жактагы төмөн жагында беттин канчанчы бетте жасап атканыбызды көрсөтүп тура турган бир кичинекей неме бар, терезече бар. Ошол жерден A color, B color эки бөлүк турат ушул жерде. Бул эки башка түстөр менен иштеп аткан учурда эки шаблон колдонулат. Биз бул газетаны 4-8 беттүү болсо, 4 бетин ак кара түстө, 4 бетин түрдүү цветной жасайбыз да. Биринчи А колорго келсек, биздики черный белый шаблонго келдик. Мисалы биз октябрдагы чыгарылышын жасай турган болсок, бул жерде октябрь деп чоңдоо кылабыз. Ушул эле жазууда Ctrl A клавишасы менен белгиледик дагы. Бул жерден курсорду эки жолу бассак, биз тексттик талаага, тексттик командага өтөбүз. Ctrl A менен белгиледик. Ctrl S көчүрдүк. Кайра Ctrl Shift экөөнү кошуп туруп Ctrl B ставить дей турган болсок, аркы жазуунун форматында келип color деген шаблонго өтөбүз. Бул жерде түстүү шаблон. Сентябрь дегендин үстүнөн бул жерде бир басып белгилесек, тексттик талаанын командалары көрүнбөйт. Бул өзүнчө объект катары кабыл алат, ары бери жылдырганда. Биз аны тексттик талаа катары кабыл алып алыш үчүн эки жолу курсорду басуу менен тексттик талаа уже бул жака тексттин параметрлери чыкты да. Ушул текстибиздин баарын Ctrl A менен эле белгиледик дагы. Бул жерден Ctrl Shift анан B'ны бастык да. Ctrl B'ны бассак жөн эле ошол мурдагы тек көчүрүп алган тексттин мындай параметринде, настройкасында коюп коет. Ал эми Ctrl Shift B менен баса турган болсок, ставить эте турган болсок, бул жердеги тексттин параметринде коюп берет да. Азыр экөөнүн айырмасын бул жактан да түшүндүрүп өтөм. Мисалы мындай. Биз кадимки эле биздин даярдаган материалыбызды Word'дон алып алабыз да. К деп туруп 4-5 беттер деген материалды алып көрөлү. Оштумга 85 жыл. Өткөндө айтып өткөнбүз. Биздин InDesign программа ыңга келген учурда проблема болот деп айтып өткөнбүз да. Алар үчүн атайын үй шрифттерибиз бар. Бул жерде ошол үй шрифттерибизди бул жака көчүрүп алып келип кое алабыз дагы. Биз нол жерде турган ыңды, үйлөрдүн баардыгын нолор менен заменить этебиз. Ал үчүн мисалы нол шрифти көчүрүп кыркып алдым дагы, өөнү белгиледим. Бул шрифт өөнү берет. Заменить все. 219 тамгасы бар экен, анын баардыгын автоматтык түрдө өзгөртүп берди. Microsoft эле кылды, э? Бул ың тамгасын берет.
Bunu men kursor менен белгиледим. Ctrl X'ti bastım, kırpıp aldım, reset ettim. Жаңылыктар дегенде ыңды белгиледим дагы. Ошол жерден заменить деген команда бар. Ал үчүн Ctrl H'ты басабыз. Ctrl H горячий клавишаларды өткөндө бир сыйра айтып өткөнбүз. Ушул жерге мен кайра ставить эттим ыңды. Заменить все. 26 ың тамгасы бар экен. Эми үйүнү алабыз дагы. Кыркып алдык. Аны кыркып алгандан кийин бул жактан үйүнү табабыз. Мисалы мына жерде жүздөгөн деген жердеги үйүнү заменить жанагындай эле Ctrl H кайра ставить. Заменить все да. Канагай. Биздин шрифттерибиздин баардыгы мына мисалы өтүүдө деген жазуу, май күнү. Биз буну белгилеп алабыз. Ctrl A менен баардыгын выделение все. Ctrl X менен кыркып алдык. Себеби кыркып алуудагы бир көчүрүп алса деле болот, кыркып алса деле болот да. Көчүрүп алганда бул жерде калып кеткен тексттерди биз айрым учурда байкабай калышыбыз мүмкүн. Ошон үчүн ишеничтүү баардыгын көчүрүп алыш үчүн кыркып алган оң. Не сохранить деп турабыз пока. Эми материалды бул жакка алып келип коебуз. Биз бул жерге тексттик талааны тыны басканыбызда мынау Q3 шрифти 12 шрифт өзү белгиленип калды да. Себеби биз бул настройканы мына текстти баскандан мурда өзгөртүп койгонбуз. Октава деген шрифт бул стандарттык жанагы документальный шрифт. Газетанын стандарты 9 шрифт менен жасалат. Көлөмдүү тексттердин баардыгы 9 шрифт. Бул жерде тексттин аралыгы, интервалын беребиз. Тексттин интервалы 9 шрифтке 9,5 же болбосо бул жерден автого коюп койсок болот. Автоматтык түрдө чыгарып берет бул. Эми Канча канча. бул жактан биз параграфты кошуп алсак да болот. Өзүбүздүн атайын командаларыбыз бар бул жакта. Эми жанагы биз көчүрүп алган шрифтти мына беттин баардыгына жайгаштырабыз. Беттин баардыгына белгилеп алдык кайсыл жерге жайгаштыра турган. Ctrl V менен вставить эт. Вставить эткенибизде биз баягы көрсөткөн команда менен бул жерге коюлду да. Себеби ал жакта Times New Roman эле Word'до турганда 12 шрифт же 14 шрифттерде турган. Бул Octava Q3 Octava деген шрифтте түштү. 9 размерде автоматтык түрдө 10,8 интервал аралык менен түштү. Word'догудай эле бул жерде уже тексттин оң жак сол жагы менен түздө турат. Эми дизайн жасап атканыбызда баягы абзац деген түшүнүк бар, Word'до жазып аткан учурубузда делечи. Эми биз текстке бул жакта караганыбызда абзац жок болуп турат. Кыргыз тилдин эрежелери боюнча ар бир ой бүткөндө мына абзац болуш керек. Ал үчүн биз мондой кылабыз. Биз бул жерде эми баардыгына мындай пробелдерди коюп чыкпайбыз. Биз текстти белгилейбиз дагы Ctrl A менен. Бул жакта абзац деген өзүнчө команда бар. Биз ошол абзацты белгилеп коебуз. О текст бул абзац өзүнүн настройкасында берилип көрсөтүлгөн. Абзацты белгилеп койду эле автоматтык түрдө баардыгы абзац болуп калды да. Агайда суроо да. Ben текст община güzel çıkıp kaldı. Onu kadıp kanka сразу түшүрүп койдуңуз барбы? Ошол менен айтпай кеттим да. Kanka. Биз бул жака текстти алып келгенибизде мондой көрүнүштө турган. Колонкага алып келиш үчүн биз Ctrl B'ны басабыз. Ctrl менен B, англисче B. Ctrl B'ны басканыбызда колонканын параметрлери чыгат. Биз ошол жерге номер коюла турган жерге эле биз 4'тү жазабыз. 4 колонка болот. 3'тү жазсак 3 колонка болот. 5'ти жазсак 5 колонка болот. Мисалы 5 колонка. 4 колонка. Негизи стандарттык түрдө 4 колонка. 4 колонка. 4 колонка иштетилет. Эми
мына ош буга 85 жыл деген бул тема болууда. Мгм. Биз теманы алып чыгабыз. Кыркып алдык. Өзүнчө тексттик талааны ачтык бул жерге. Койдук. Ctrl V менен ставить этип. Эми InDesign'дын өзүнүн дагы горячий клавишалары бар. Текст немелерди, шрифттерди алмаштырууда. Биз тема үчүн дароо эле тема кылып койдук да. Бул Ctrl менен 5ти бастык эле дароо тема болуп калды. Текстти борборго карап түздү бул жерде. Э, Себеби бул борборго карап түзө дегенде эмнеге мына общийдин ортосуна келбей атат. Биз Мгм. тексттик талааны өзүбүз керектүү жерге мынаны белгилеп алганбыз да. Команда ушул объекттин ичине гана тиешеби. Калган чоңдукту биз мышканы жардамында бурчунан кармап курсор тартуу менен чоңойто алабыз. Дагы чоңураак кылып бергибиз келсе мындай биз теманы 2 катарга, 3 катарга А, алып келип алабыз дагы. Ушуга карата дагы чоңойто беребиз. Э, Так. Аха. Бул эми эмнеге мына жерден биз теманы алып келатканыбызда текст качып кетип атат. Бул жерден биз мына жазуунун айланасына текст турбасын деген команда басылып калган бул жерде. мгм. Буну алып кое беребиз. Бул бизге керек эмес. Мына текст каалаган жеринде тура берсин деген нерсени басып койдук. Э, Эми биз кааласак мына шрифттердин баардыгын э, жанагы Word'то же башка программаларда Shift менен F3 горячий клавишасында тамган шрифттердин баардыгын чоңойтуп берет да. InDesign'да ал команда иштебейт. Биз шрифттердин баардыгын чоңойтуш үчүн мынау тексттин баардыгын белгилеп алабыз дагы. Сол кнопканы басабыз. Сол кнопканы бассак командалар чыгат. Бул жерден мынау эмне дейт? Change case дейт, ошол команда менен мынау баардыгы чоң тамга деген настройканы белгилеп коебуз. Мгм. Стандарт боюнча, газета журналдардын стандарты боюнча 40 40 шрифт, 50 шрифт темалар үчүн стандарт болуп эсептелет. Чоң темалар үчүн. Тык, я? Ооба, чоң темалар үчүн Мгм. 40 же болбосо 50 шрифт стандарт болуп эсептелет. Мгм. Дизайнга карап, андан башка шрифттерди дагы андан чоң же андан кичине шрифттерди колдоно берсек туура Болот. болот. Биздин материалыбыз батпай калды. Мына жерде кызыл жанып турат. Кызыл жанып турат деген сөз ал ошибка берип турат. Ошибка бул кайсы бир жерде катачылык бар. Же сүрөт текстти басып калган, же текст батпай калган деген сыяктуу. Ал мына жерде ошибка белгиленип турат. Кызыл болот. Ооба. Эгерде биз башка бетте иштеп аткан болсок, мисалы бул бетте, бул жерде кызыл жанып турат. Кайсы бир жерде ошибка бар да. Биз аны билбей атабыз. Эми көп нерсе жасап атабыз да. Мгм. Биз ушул ошибка каерде экенин, ушул ошибканы 2 жолу басабыз. Текст батпай калган деп турат, текстти көрсөтүп атат. Текстти 2 жолу басабыз. Ошибка бар жерге алып барып берет. Мгм. Ошибка ушул жерде экенин көрөбүз дагы. Биз бул тексттин уланысын кийинки беттерге улап кое беребиз. Ушунча текст батпай калган. Кайра эле Ctrl V-ны басып туруп 4 колонка кылып койдук. Эми импорт экспорт түшүнүгүн айтып өткөнбүз, импорт сырттан товарларды алып келүү, экспорт сыртка товарларды жөнөтүү деген сөз болот. Эми биз бул жака товар эмес, биз эми объекттерди дизайн жасап атканда же болбосо сүрөттөрдү же болбосо кайсы бир тексттерди импорт кылып алышыбыз керек да. Мгм. Ал үчүн Ctrl D папканы көрсөтүү менен сүрөттөрдү же болбосо кайсы бир материалдарды алып келүү деген нерсе болот. Мисалы ошмуну басалы. Ошмо реклама деген жерден сүрөт алып кое берели. Мисалы главный сүрөт, биринчи пландагы сүрөт, экинчи пландагы сүрөт деген түшүнүктөр бар, Биз биринчи пландагы сүрөткө могу сүрөттү алайын. Сүрөт курсор биздин мышкабызга жабышып турат, курсорубузга. Кай жерге кое турганыбызды өзүбүз көрсөтөбүз. Бул жерге сүрөтүбүз моундай болуп жайгашсын.
деп коюп койдук. Эми биздин текстибиз автоматтык түрдө эле биз белгилебесек деле мына команданы баспасак деле биздин сүрөтүбүздөн текст качып жүрөт мына. Бул жака койсок мына текст качып атат. М. Көп учурларда бул команда басылбай калган болот, мындай болуп калат. Биздин сүрөтүбүздүн аркасында мына текст жүрөт. Мгм. Аны биз бул жактан качырып ийебиз. Качырып ийгенде дагы 1 мм же болбосо 2 мм сырткарыдан качсын дейбиз да. 2 ммди баса турган болсок, бул жерге көңүл бурабыз. 2 мм М. алыстан качып атат текст. Браво. А, биз сүрөткө тексттин жабышып калгандыгы дагы, мисалы Бнын учу тийип калса окулбай калышы мүмкүн. Же Рнын куйрук жагы, баягы ылдый жагы М. неме сүрөткө тийип окуганга ыңгайсыздык жаратышы мүмкүн да. 2 мм бул өтө алыс болуп калат. Стандарт 1 мм. 1 мм беребиз. 1 мм нормально. Э, Сүрөттү кааласак 3 колонкага коюп коюшубуз деле мүмкүн. Э, Дизайндын өзүнүн эрежеси бар. Колонка менен иштеп атканда. Биз сүрөттү айрым гана учурларда мондой жеткирбей пайдаланбасак, мисалы колонканын жарымынанчы, неме боюнча, эреже боюнча колонкага түздөп коюшубуз керек. Бул жагы, бул колонканын тушунда турат текст, бул жагы, бул жак тексттин тушунда туруш керек да. Бул эреже. Эгерде мындай кандай десем, мындай серьезный дизайндарды немелер жасап аткан болсоңор, бул ушул эреже. М. Тексттин түсүн өзгөртүш үчүн биз эми черный белый бетте экенбиз. Биздин сүрөтүбүз неме болуп калды, цветной болуп калды. Черный белый сүрөттү биз буга чейин даярдап алышыбыз керек болгон, бирок ушул жактан дагы черный белыйга өзгөртүп койсок болот. Ал үчүн сүрөттү белгилейбиз. Сүрөттү белгилеп туруп, биз ушул сүрөттү башка программанын жардамында, мына InDesign өзүнүн ичинде сүрөттү оңдой турган функциясы жок. Ал үчүн биз ушул сүрөттү башка программанын жардамында өзгөртүп алалы деп, бул жактан биз Photoshop'ту жардамга чакырабыз. Photoshop открыть дейбиз. Photoshop'тун жардамында ачабыз дагы. Ушул жактан сүрөттү өзгөртүп алып. Азыркы сүрөтүбүздү ачып берди. Себеби биз ошол колдонулган сүрөттү көрсөткөнбүз, ушул сүрөттү деп. Черный белый сүрөткө айландырыш үчүн бул жерде image деп турат. Орусча Photoshop иштетсеңер изображение деп турган болот ушул Мгм. жерде. Мына э, моде деген кеңиребиз орусчасында эмне эле? Орусчасында ошо кыскасы биринчиси. Ушул жерге келип туруп, Grace Call дейт. М. Ушул команданы бассак, биз сүрөтүбүздү черный белый кылып Черно-белый, коебуз. а? Ушул жерден эле баягы жерге алып барыш үчүн сохранить деп койсок, бул жактагы сүрөт черный белый болот. Азыр биз эми менде сакталып турган сүрөт болгон үчүн муну биз отмена кылып кое берели. Ctrl Z менен отмена кылабыз. Жаап эле. Ушул жерден черный белый кылып алабыз. Дагы сүрөттөрдү кошо беребиз. Мисалы Ctrl D. Биз бая башка папкада турган, биз Ошму деген, Ошму реклама деген папканы тандаганбыз. Болду, будан кийин биз бул папканын дарегин өзгөртмөйүнчө ушул папка таанып карала берет. Ушул папкага автоматтык түрдө кирип бара берет да. Бул деген бир журнал же болбосо бир кайсы бир газета жасап атканда сүрөттөрүбүз бир папкага сактап алганыбыз бизге ыңгайлуу деген сөз. Бул жерден башка сүрөттөрдү ала беребиз. Автоматтык түрдө биздин объектибизден текст качып атат. Жогоруда чыгартабыз. Жана аралыкты бербедик эле, но
текст менен сүрөт жабышып калды. Бул жерге 1 мм берип коя беребиз. 1 мм. Эми айрым учурларда, мисалы могул жерге биз сүрөттү айлана түрүндө коюп калайлы деп калышыбыз мүмкүн да ортолукка. Могул сүрөттү мисалы. Жалаң эле төрт бурчтук кылып кое бербей, ушул сүрөттү айлана түрүндө коюп койбойлу деп ойлошубуз мүмкүн. Ал учурда биз могул жерден фигуралар менен иштөө деген өзүнчө бөлүк бар, инструмент бар. Ушул жерди жардамга чакырабыз дагы, могул айлананы тандап алабыз. Биздин сүрөтүбүз айлана формасында кыркылып калды. Эми мындай караганыбызда текст төрт бурчтук болуп качып жүрөт да мына. Бизге бул жакпай атат. Аны текстти биз айлана түрүндө качсын дейбиз. Айлана түрүндө качсын, ал өзү көрүнүп турат. Текст айлана түрүндө качты. Эми бул жагынан текст төрт бурчтук болуп эле, бул жагына такыр текст коюлбай калат да. Себеби биздики левый сторон гана белгиленип койгон бул жерде. Биз бул жерде левый, анан правый сторона белгилеп коебуз. Анан бу жерге кайра 1 мм же болбосо көлөкө бере турган болсо 3 мм кылып коебуз. 3 мм кылабыз дагы биз сүрөткө көлөкө берип коебуз. Сүрөткө көлөкө берип коебуз. Биз эми бул сүрөттү каалагандай чоңойтуп же кичирейтип кое берсек болот. Мисалы бул сүрөтүбүздүн колонкада турсун, эки колонканы мындай качырып кое беребиз да. Же мындай үстүнө чыгарып кое беребиз бул кайсы бир сүрөттүн. Буну дизайн жасап атканда өзүбүздүн чыгармачылыгыбызга карап кое берсек болот. Эми мына эки сүрөт айырмаланып турсун үчүн, ортосунда бөлүнүп турсун үчүн биз ак түстө контур, баягы чекесине ак түс берип коелу. 3 мм. Болду. Эми мындай карасак, мына чыгылардын баштары көлөкөгө түшүп калды. Бул бир аз караңгы болуп, окулбай калып атат. Биз мындай учурда бул ситуациядан кантип чыгып кетебиз? Бул ситуациядан мына биздин текстибизди же сүрөтүбүздү, текстибизди алдыңкы планга өткөрсөк болот, же сүрөтүбүздү арткы планга өткөрсөк болот да. Эки команда тең эле кете берет. Баары бир сүрөт арткы планда болот, текст алдыңкы планда болот да. Биз бул жерден текстти карайбыз. Текстти тандайбыз дагы. Ушул текстти алдыңкы планга которобуз. Первый фон деп турат. Бул жерде первый план орусчасында. Эми алдыңкы планга өткөрдүк дагы, тексттин баардыгын белгиледик. Ошол эле текстке неме берип коебуз, контур берип коебуз. Тексттин айланасына ак түстөр берип коебуз. Жакындап турсак, мындай ак контур пайда болот. Юнуш көлөкө тийген жерде эле дагы э? Жок, биз общий текстти неме кылып койдук. Общий текст. Так, бул жери кийинки метке алып кете беребиз. Эми биз жасап атканыбызда журналистикада лид деген түшүнүк бар. Тема, подтема же болбосо суроо жооп кылып атсаң, журналисттин суроосу башка шрифт менен кетет, калган жообу башка шрифт менен кетет деген сөздөрү бар. Биз биринчи абзацты бул жерден лид кылып кое берели, ал башкача шрифтте болот. Лидтин настройкасы Ctrl менен жетиде жайгашкан InDesign'да. Ctrl жетиде лидтин настройкасы. Аны ыңгайына карап туруп, мисалы InDesign'ды установка кылганда автоматтык түрдө ошол настройкалар түшөт да. Бизге жакпаса, эгерде ушул эле команданы башка горячий клавишага которуп алайлы десек, биз аны өзгөртүп алсак да болот. Ал жагы уже программага процесс. Биз пока ал жагына кайтып өтпөй эле InDesign өзүнүн стандарты менен көрүп туруп эле да. Темалар турат.
Темаларды биз жана теманы коюп атканды көргөнбүз. Контрол менен 5 пат тема келип берет. Ал жерде бөлүнүп калып турган интермен счет коюлат. Келечек муну ачылды тема. Биз мынау белгилебей эле немени берип атабыз го, бир команданы берип атабыз. Ал бир абзацка тиешелүү болуп турат. Белгилебей туруп басып койсоң, бир абзац. Мисалы адашып кетип биз бул жерге коесак, нол абзацтын баарын мына салат да. Кийинки тема мына жерде турат. Темасын кантип бөлүп атасаң? Тема бөлүнүп турат да өзүнчө бир абзац болуп мына. Бир абзац болуп турат да. Ошол абзацка барып туруп эле теманын немесин басып коет. Бул жерде авторлор турат, авторлорду биз контрол 9 менен подпись коюп, ким даярдаган болсо ушул макаланын ээси. Бул ага яна түшүнчө жасап турганбыз экен, аны редактор текшере дагы эме болуп турган. Ооба текшересиз. Ар бири текшерилет да. М. Себеби кандай болуп калышы мүмкүн? Айрым учурларда адашылып басылып калышы мүмкүн да. М. Кайра бул жерде сүрөттөрүбүздү алабыз дагы. Бул жака сүрөттөрдү коюп кое беребиз. Сүрөттү коюп коелу. Анан стиль болот. Мисалы, нол экөөнүн стили бир болуп атат да. Главный бир чоң сүрөт бул жака кетип атат. Бул жакта да чоң сүрөт бул жака кетип атат да. М. Шахматный стиль болуп атабыз бул жерде. Азыр мындай бир айлана түрүндөгү сүрөттү бул жерге коюп койсок, экөөнүн баягы дизайндык стили окшош болуп калат да. Окшош болуш керек багай өзү. Окшош болуш керек ооба. Стиль бир кетиш керек да. М. Бул сүрөттү биз баягындай эле айлана түрүндө кылабыз. Так. Айлана түрүндө коюп алдык дагы. Текстти айлана түрүндө качырабыз бул жерден. Первый, левый, правый сторону качырабыз. Сүрөттү чоңойтобуз. Мындай болуп аткан, Эми биз бул жерге 3 мм узакты койдук. Эми контурга эле чекесине. Чекесине багып үстү 1 мм эмес 3 мм берип коебуз буну дагы. Анан бул жерге дагы көлөкө берип коебуз. Көлөкө бергенден кийин дагы баягы текстти бул текстке баягы контур бергенбиз. Муну биринчи планга чыгарып койсок болот. Негизи 2 беттик материалыбыздын жасалгасы бүттү да бул жерде.